бир нерсе көп жүрөгүм ооруйт да. Мисалга чыгармачыл адамдарга, менин кесиптештериме кийин дин келди. Мына акыркы 20 жылдарда дин келди. Аалымдар, таквалардын баары биздин мекенде, Кудайга шүгүр. Аны биз эмес коңшу өлкөлөр да көрүп суктанып келишет. Муну менен сыймыктансак болот. Бул Алла тааланын бир өзүнчө жүзүн бурушу, нурун төгүшү. Кыргызстан бир Аллах таалам бир өзгөчө сүйөт деген бир өзгөчө бир мухаббаты бар деген бир эмем бар да, бир жакшы ниеттерим бар. Ушинтип ойлой беретим да. Көп жылдан бери ушинтип ойлойм да. Анткени бир мезгилибизге карайм, 4 мезгилибиз бар. Бир элде жок сиз айткан жана төкмөлүк өнөрлөр, манас эпостары, башка жерлерде жок. Таң калыштуу бир касиеттүү эмелер бар. Анан элибиз дагы ушундай бир сонун эл. Көптүк жарашпайт, бирок мындай көп болсо урушуп кетебиз да. Казакстан, Өзбекстандын санына жеткенден корком да, негизичи. Бир 14 миллионго чейин барсак жакшы эми. 7 миллионбуз деп кое берели, азыр эми биз тигим санап атыптыр, туурабы? Алпин бир мемлекетте жүрбөй элечи. 7 миллионбуз, 7 областбыз деп эле бир жакшы ниеттен баштап сүйлөй берели. Эми ошо сурайын дегеним, ушул биздин маданият адамдары акыркы кездерде көп кыжалатта жашап келишет. Анткени дин тааныгандан баштап. Ушуга сиз жооп берсеңиз абдан жакшы болот. Анткени сиз биринчилерден болуп сахнаны таштап кеттиңиз. Мен эми биз менен эле жүргөнүз, бизге жол көрсөткөнүз, кеттиңиз. Бирок динден түшүнүк алдыңыз. Мен оюмду айтып кетейин, анан общий жооп бересиз. Андан кийин Мухтар Арсланбек агайыбыз бул жерде бизден кийин да келишет азыр эфирге. Бул кишилер да шоу дүйнөдө жүргөн, азыр такыр эле таштап динге толук баш оту менен кызмат кылып кетти. Менин досум бар. 4-5 жыл болду, такыр таштады. Мумия дарың жок беле деп боздо урдап жүргөн Ынак Осмоналиев деген. Ал да эфирге буяка чакырганга сүйлөшсөм келейин деди ал дагы. Бирок бир топ эфирге чыгып көрбөгөнгө болуптур. Анан сиздер таштап кеттиңиздер. Бекчоро деген жигит бар эле, казармандык. Такыр таштап кетишти да. Анан мен да такыр таштап кетейин деп Чубак Устазга барып кеңеш сурасам тирүү кезинде, жок сиз чыдабай эле коңуз, негизи ар бириңер өз жериңерде кызмат кыл, мээнет кылгыла, антпесе жана чапан кийип жүргөндөр, башка дават кылып жүргөндөр, 4 айлык 40 күндүктөр сиздердин филармонияга, спорт уруусуна барбайт. Ошон үчүн өзүңөр иштегиле деген мага тапшырмадай кабыл алгам аны. Айтайын дегеним, ошондо биз мисалы мен даватка чыгып калсам, даваттан көргөндөр жана мешиттен көргөндөр аябай көрүп сүйүнөт. Анткени мусулмандыкты түшүнүштү да, баарыбыз бир тууган экенин билишти, мени дагы жакшы көрүшөт, мусулман бир тууган деп. Анан бул кайра сахнага чыгып кетеби деп кейишет экен дагы. Сиз намаз окуп калыптырсыз, филармонияңызды таштадыңызбы деп сурашат бизденчи. Анан жок, таштаган жокпуз десем, кээ бирөө жакшы көрөт, кээ бирөө жаман көрөт, динден деле түшүнүк алып калыптырсыз. Эми таштаңыз, бисмилла деп таштап кеттиңиз, кайрылбаңыз, мындай кылыңыз деп аябай жүрөгү оорутушат. Жакшы жаман сөздөрдү айтышат. Ушундай сөздөрдү угуп биздин өнөр адамдары жүрөт. Биз канткенде динге кызмат кыла алабыз. Анан канткенде биз дагы пайгамбарыбыздын үммөттөрүбүз, биз да кантип бейиштик боло алабыз артисттер. Эми аябай жакшы суроо экен. Жакып бай, мындай да маселе кимдин каерде иштеп атканында эмес. Маселе ар бир инсандын өзүнүн жүрөгүндө да, өзүнүн жүрөгүндө. Мисалы, мен коллегаларым баарым болбосо да бир 70% тааныйм да мындай. Учурашып жүргөм, чогуу иштешип жүргөм тааныйм. Мыкты да. Жигиттердин баардыгы абдан адамгерчиликтүү, ички дүйнөсү таза, кеңири, мындай баары көп түшүнүгү бар адамдар да бардыгычы. Дин келе электе эле бирок чыгармачыл адамдар ушундай болчу. Ошондой жакшы адамдар, мен алар менен баарлашам, абдан кызыктуу, терең түшүнүгү бар инсандар да. Маселе анда эмес. Маселе инсан өзүнө кандай ишеничте деген маселе бар да. Эми базарды алып көрө турган болсок делечи, шарият жагын алып карасак, ошол дүнүйө базарда жанагы ким туура эмес нерселер орун алган жер деп айтат да. Эң жакпаган жер базар деп да айтылат да. Сахна деп да айтылбайт, базар деп айтылат. Бирок пайгамбарыбыз ошол учурда айтып атат, берекенин 10дон болсо 9-у соодага коюлган деп атат да. Анан базарда кылыш керек. Содан базарда кылыш керек да. Кандай кылыш керек? Кайсы жерде жүрбөйлү, иманыбыз менен жүрсөк эле болду. Маселе ошондо да. Анан эми экинчи бир маселе бар бул жердечи. Бул маселеге келет да. Мисалы, сахнада мен жасанып чыксам, кимге жагайын деп чыгам деген маселелер чыгат да. Мен өткөндө бир эфирде айтып бергем. Кудай буйрса мен даярданып атам. Токтогул атабыз деле 5 маал намаз окуган киши болгон. Бирок анын өмүрү чыгармачылык менен өткөн, башка иш кылган эмес. Эми ал комуз чапканы өнөрү башкалар болгон, бирок ал негизинен
бизге кандай жагы менен төкмөчүлүгү менен таанымал да. Бирок аны биз токтогул сахнадан экен деп жаман деп чыгарып койгон жокпуз. Аны биз бардык түрксой мусулман элдери бүт тааныйт токтогулду. Сыйлайт ал кишини, чыгармачылыгын сыйлайт. Ошон үчүн чыгармачылыкты жакып иштеп эле, чыгармачылыкты ошол кайра эле улуулукту, Аллахты даңазалаганга жана туура белгилеп кеттиң бир жерде. Ошол мындай адам авторитет алат, элге сүймөнчүк болот. Ошол сүймөнчүктү кайра даватка жумшап коюш керек болду ошол да. Анан кетип калыштын зарылчылыгы жок. Бир жака таштап, баарыбыз мечитке чогулуп алып эмне кылабыз? Туура. Мисалы да, мечитке чогулуп алдык баардыгыбыз. Сахнаны чыштап койдук, базарды чыштап койдук. Эмне кылабыз? Мечитке намаз окуган эле барабыз. Кичине үйрөнгөн барабыз болду. Калган убактыбыздын баардыгы көчөдө жумуш менен өтөт. Анан авторитет алыш керек, жакып. Элге таанымал болуш керек. Ошо таанымалдыкты, авторитетти кайра динди жайылтканга жумшап коюш керек. Ушул. Эң туура айттыңыз, Мухтар эке, сонун жооп бердиңиз. Анан бир аз мактанып да кеттиңиз токтогул атаңыз менен. Мен да мактанып кетейин. Тоголок молдо атам дагы 5 мал намаз окуган. Молдо. Тоголок молдо атам дагы молдо болгон. Сыймыктанам. Чындап эле бизде мурунку ушу Асанкалы, Ырыспай аталарыбызда мурунку доордун баардыгы 5 мал намаз кылып болушкан экен аталарыбызча. Анан келип Россия бизди алыстатып барып, анан кайра Кудайга шүгүр, кайрадан өзүбүздүн жолубузга түшүп баратат окшойбуз. Мусулман экенибизди таанып.